денеңизде ушундай папилломалар болбосо, эгерде сиздин чыканактарыңыз, колтуңуз ушундай кара цветте болсо, возможно да, эгерде сиз тамак ичкенден кийин чарчап уйкуңуз келсе, эгерде сиз негизи эле энергияңыз аз болсо, сиз диета кармай албай бат-баттан курсаңыз ачып турса, эгерде бир нерсе бир сыртка чыгып көпкө чейин тамак жебей калсаңыз, уже башыңыз ооруп, кан басымыңыз көтөрүлүп, жүрөгүңүз айланса, демек сизде ошол диагноз бар болушу мүмкүн. Сиздин такыр эле арыкта албай атканыңыз, таттууга тартып, майлуу, булочка, пирожное, кекс, круассан ушундай сыяктуу нерсени жегиңиз келип турганын себеби бул сиздин инсулинорезистентностуңуз экен. Себеби дегенде кадимки эле чай же кофе же овощи, фрукты менен алган глюкоза канга сиңбейт да, канга кирбейт экен. Атайын бир рецепторлор ошол инсулинди киргизбей, глюкозаны киргизбей калтырат экен. И ошол глюкоза кан сосуддарыбызда калып калып, ошондуктан биздеги преддиабет, диабет, ожирение ушундай сыяктуу ашыкча сахар, ашыкча ошол майлар бизде калып кала берет экен. Бизге энергия болбойт экен. Ошондуктан бизде уйкубуз келе берет, чарчай беребиз, тамак ичкенден кийин обязательно уктагыбыз келет да, жалкоо болуп калабыз. Не то что физический тренировки, но и кадимки жумуштарды да кылгандан ээринип калган учурлар бул ушул инсулинорезистент. Фаберликте болсо ошого жараша 4 пищевая добавка бар. 4 пищевая добавканын жардамы менен ошону ичкениңизде сиздин инсулинорезистентностуңуз азаят дагы, сиз өзүңүздөн өзүңүз арыктап, ичиңиздеги майларыңыз кетип, уже арыктооңуз жеңилдеп калат да. И канчалык энергияңыз пайда болгондо ошол көнүгүүлөргө дагы энергияңыз пайда болуп калат. Арыктаганыңызды көрүп, мотивацияңыз да көтөрүлө баштайт. И кадимкидей столдо даже даяр кекс, жаңы бышкан пирог турса дагы уже жегиңиз келбей калат да. Бул эмне? Эң биринчиси бул L-карнитин деген пищевая добавка. L-карнитин деген пищевая добавка бул изилдөөлөрдөн өткөн, научно доказано, что мисалы үчүн аялдарды ошо инсулинорезистентности бар аялдардын 50%-ын ушул витаминди бербей, 50%-ын ушундай витаминди бергенден кийин көргөндө кадимкидей инсулин резистентности азайып, арыктап калгандардын белгилери бул канча жылдан бери изилдөөлөр өтүп, бул научно доказано. Экинчи пищевая добавка бул омега-3 майлары. Фаберликте омега-3 форте деген пищевая добавка бар. Бул сиздердин арыктооңузга дагы жардам берет, инсулин резистентности азайтканга дагы жардам берет. Бул дагы изилдөөлөрдөн өткөн и научно доказанный факттары бар да. Именно опыттар аялдарды именно инсулин резистентность семирген, семиз аялдардын арасында опыттарды жүргүзгөндө ушул витаминди ичкен айымдардын дагы веси түшүп, баягы аппетити азайып калганын белгилешкен да. Андан сырткары омега-3 майлары бир гана ушул нерседен жардам бербестен, сиздердин өзүнүн сулуулугуңузду, чачыңызды, тырмактарыңыздын абалы, негизи эле сулуулугуңуз жана ден соолугуңузга чоң салымын кошкон сонун пищевая добавка болуп эсептелинет. Үчүнчү пищевая добавка бул селен. Селен деген азык дагы биздин инсулинорезистентностьти азайтканга жардам берет экен. Бул дагы аппетитти снижать этет. Бул дагы кадимкидей жана баягы рецепторду ослаблять этип, инсулинди, глюкозаны биздин клеткаларыбызга киргизгенге жардам берет да. Уруксат берип киргизгенге жардам берет. Ошондо биз ушунун жардамы менен кант диабетин, преддиабет, семирүү ушундай сыяктуу жаман өнөкөттөрдөн арылып алсак болот. Эми 4-үнчү пищевая добавка бул коэнзим Q10. Фаберликте ушул коэнзим Q10-тин 2 түрү бар. Бирөөсү фитополистики, бирөөсү молекуляр форстуку. Экөө бирдей күчтүү, бирок болгону бирөөсү америкалык компания менен бирликте иштелип чыккан, ошончолук кымбатыраак болот. Бирок экөө тең бирдей иштейт. Кымбатыраагында дозасы көбүрөөк болуш керек эле. Бул бир гана силердин инсулинге болгон каршылыкты азайтпастан силердин ар бир клеткаңарга энергия берет, ошонун ар бир клетканын картаюусун жайлатат, то есть замедление старения. Ошондой эле кан тамырларыңардын иштешин, жүрөк ооруларынын алдын алып, жаман холестеринди кетирип, коэнзим Q10 аябай сонун баттын бирөөсү. Себеби дегенде билесиздер, ашыкча семирүү, инсулинорезистентность же болбосо диабет деген оорулар биздин боюбузда болуусуна, төрөшүбүзгө дагы аябай таасирин тийгизип калат. Андан сырткары семиртет дагы да. Инсулинорезистент.